Assalamu alaikum туғандар. Тынсыңар бе? Мынау айда жылас, жануар деген сөздерді құдды мұшыл тамда үйренгенбіз. Мен мұшыл жерде чоңойгом да. Мына ушул тамда почти 20-22-23 жашка чейин құдды мұшыл жерде чоңойгом. Ошон үчүн айтам го. Айылдык балдар Дубай эмес Америкада жүрүп, баягы Джордж Буштун жанында жүрүп деле самолет менен учуп келип кудум ушинтип эле кайра малга кирип кетет. Ошон үчүн айылдык балдарга там берем дейм. Мына жерде мен деген койлорду өстүрүп, козуларды сатып, бул жерден уй бээлерди мындай желинин жулуп эле алабыз сааш боюнча. Чөптөрдү былтыр эле оруп кеткенбиз. Мына быйыл уже түгөнүп атат. Ошон үчүн баягы айтат го. Айылдан адам кетсе дагы адамдан айыл кетпейт деп. Мына алай дагы правда деген айыл ушул болот. Онун берки бетинде биз жашайбыз. Ушинтип эле кадимкидей эле баягы ой мама жүргамыш деп эле чисто эле айылдык болуп эле ушундай эле чоңойгонбуз. Дагы деле ушул нерсеге эгер бизди Дубай токтоп калса кадимкидей келип форманы кийип койлорду карап эле кетебиз. Мына толор көргөзүп койсуң. Мына тоодогу любой ташты кайсы жерде кандай карагай бар экенин билем да. Себеби мен өмүрүм ушул жерде өткөн да. Чайлоого, вышка жактарга, ийри сууларга чыгат элек. Ошондой туугандар, шаардыктар, биздин жашоо ушундай. Шаарда жүрүп, таза кийинип алып, кайра эле келип, атаңа доказать эте албайсың, что Буш халифаны көрүп келгениң. Келдиң, түш атаңды озгурайын деп эле, мынтип эле салат. Азына койлорго чөп салабыз. Кадимкидей атты сугарып келебиз. Так что өзгөрбөйлү кандай болбосок. Себеби ушул жерден кеткенбиз. Мына айыл эл менен бирге болушубуз керек, кандай болбосун, туугандар. Айылдыктар түшүнөсүңөр бул нерсени. Бул форманын жытын, бул чувствоны, мына күрөктү. Шаардыктар силер буну кар көрөсөңөр, биз бул менен түрдүү нерселер чыгарабыз. Так что assalamu alaikum, Аскаровто Дубай туугандар.